Assalamu alaikum урматтуу Талас элинин тургундары, амансыздарбы? Талас Жарнама каналы бүгүн сиздерге Талас шаарынан сатылып жаткан жер тамны жарыя кылмакчы, андыктан назар салыңыздар. Дареги ушул Талас шаарынын Оторбаев көчөсү менен күн батышка келе жатканда билимканадан өткөндөн кийин эле ушул Крупская көчөсүнөн оңго буруласыздар. Оңго бурулгандан эле бир аз жүргөндө эле сол жак бетке кайрыласыздар ушу көчөдөн. Кайрылганда эле сол жак бетте үчүнчү там. Мынакей жол асфальт, караңыздар. Үйгө чейин бир аз эле даңгыр жол болбосо, бардыгы ушул асфальт жол менен. Видеодон алыстабаңыздар, мен сиздерге үйдү азыр толук тартып берем. Урматтуу туугандар, мынакей сатылуучу үй ушул. Мени үйдүн кожоюндары күтүп турган экен. Саламатсыздарбы? Анда эмесе биз үйдү көрүүчүлөргө так маалымат берген аракетин кылайлы. Мен суроо берем, ошол суроого так жооп берип турасыздар. Бул үйдү жүрүңүздөр, баштайлы кирип, забору менен воротасын үйгө жараштырып салган экенсиздер. Мынакей караңыздар, чек-чейип. Үйдүн мынакей крышасы темирден лист экен. Жаңы салынган эжеке. Үй жаңы салынган экен. Жалпы үйдүн огороддун сотугу канча сотук? Жалпы 6 сотук экен. Үйдүн размеричи? 11-10. Үйдүн размери 11-10, мындайча айтканда 110 квадрат метр экен. Анда жүрүңүз эжеке, биз үйдүн ичине кирип тартып баштайлы. Үйдү бисмилла деп эшигин бронированный, утепленный эшиктен салган экенсиздер. Эшигин караңыздар, эшиги жакшы экен. Мынакей бисмиллахир-рахманир-рахим. Кирейли, киргенде эле бул жер холл экен, коридор экен, бут чечер коридор экен. Размери 3-кө 3,5-га 3 экен. Оң жакка киргенде эле бул жагы кухня. Кухнянын эшиктерин караңыздар. Шоколадный цвет, бардык эшиктерде шоколадный цветте подбор кылган экенсиздер. Бул кухняга кирейли. Кухняга киргенде бул жаңы салынганда байланыштуу, бул эмеректери толук коюла элек экен. Бул жерде суулар чыгабы эжеке? Суулардын баары чыгат экен. Азыр моторчиги өчүк экен, киши жашабаганына байланыштуу. Бул жер кухнянын ички размерин айтып коелу. Кухнянын ички размери 3,5-га 3. Бул жерден от жагуучу, тамак жасалуучу печкада жасалган экен. Бул паровой отопление коюла элек экен эже. Паровой отопление эле калган экен жумушу. Үйдүн ичтерин караңыздар, внутренний текстура менен жасалган экен. Анда эмесе кирдик эже, бул жак холл. Кире бериш холлунун размерин айтып кетсек 7,5-га 3,5. Холл чоң экен. Өзү жалпы канча комната эже? 4 комната. Жалпы 4 комната экен. Анда эмесе бул жака оң жагына киргенде эле биринчи детский бөлмө экен. Балдардын бөлмөсү мынакей. Төөсү ночной потолок менен жасалып, ошол ночной потолоктун светине бул парданы подсвет кылып тандаган экенсиздер. Ичин баарын сары боек менен бүт подсветтер жасалган. Мындайча айтканда, үйдүн ичине эч кандай ремонттун кереги жок экен. Кийинки бөлмөгө өтөлү анда. Кийинки бөлмө бул жак эмне же? Бул жактагы экинчи спальни. Экинчи спальнидин бөлмөсүнө киргенде мынакей бул жактагы ночной потолок, гүлдүү ночной потолок менен занавесканын бардык светтерини подбирать эткен экен жеңем. Ичин буну дагы сары боек менен боеп келтирген экенсиздер. Бул бөлмөлөрдүн ички размери 3,5-га 3. Андан кийинки бөлмөгө өтөбүз. Кийинки бөлмөсү бул зал окшойт эже. Караңыздар, зал экен. Залдын көлөмү абдан эле чоң экен. 2 айнек чоң терезеси, пластик айнектер коюлган. Жалпы узундугун 8-10-го 4 экен. Мынакей чоң. Абдан чоң зал экен. Обойлорун жакшы жабыштырып, жакшы свет, ачык светти тандаган экенсиздер. Потологу болсо ступенька менен жасалган гипсокартондон бүт софиттери коюлуп,
люстрасы коюлган даяр. Анда кийинки жагына өтөлүк, кийинки душевой комнатасын тартып көргөзөбүз сиздерге. Бул душевой комнатасы экен эже. Мынакей. Кафелдин караңыздар көк-мөк болуп көрүнүшү аябай жакшы көрүнөт экен. Бир бассейндин бөлмөсү сыяктуу болуп, аябай дизайнды, светин жакшы тандаган экенсиздер. Бул душтун узун туурасы менимче 4x2. Туалет, душ, раковина, аристон бардыгы даяр. Моторду кошуш керек экен, болду ошо менен жашаш керек экен. Биз анда сырткы жактарыны тартып берели. Инфраструктурасы боюнча да сиздерге айта кетсем, мен бул районду өзүм чоң ойгом. Абдан жакшы район, ушул номер 5-мектеп жанында 5 мүнөттүк жол. Мечиттин эле мектептин эле жанында мечит жайгашкан. Бул жак бетинде билимкана мектеби садик жанында чоң көчөгө Алтын казык супермаркетине чейин ашып кетсе 5-7 мүнөттүк жол. Огород жагын тартып берели. Бул жаңы салынып баштаганына байланыштуу жалпы курулуш бүтө элек экен эже. Бунун артында да огород барбы? Жакшы экен. Бунун артында огород бар экен. Бул там качан салынган эже? 2014 бүткөн экен. Документтери кандай? Документтери бар жайында. Кызыл китеп бар. Эч кандай залогдо турбайт, проблема болбойт документ жагынан, жакшы экен. Анда эмесе эже айтыңызчы, баасын келелеми? Баасын канча сурап жатасыздар? 29 000. Баасы 29 000 доллар менен сурап жатасыздар. Кеми болобу? Эгер содалашып, клиент келип, немесе сүйлөшсө болот, Варианттар боюнча айтыңыз эми. Кандай варианттарыңыз бар? Унааларга алмаштырылуу варианттар каралабы? Унааларга дагы, эгер унааларыңыздар болгон болсо, сатып убар болбостон, кожоюнга баалап берип, үйдү алсаңыздар дагы ушундай вариантты коюп берет экен. Мынакей урматтуу туугандар, көрүүчүлөр, биз бул үйдүн толук маалыматты бере алдык деп ойлойм. Кожоюндун номерин биз экранга чыгардык. Ушул номер менен байланышасыздар. Кийинки чыгарышка чейин сак саламатта, аман эсен, ден соолукта болуңуздар.